көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим. Жаркырап турган күздүн сезонунда 5-сезон биз жолуктук долбоору 2-эфир. Гүлназ айым. Нашындай жаркыраган маанайда шаңдуу көңүлдү сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп турганыбызга албетте кубанычтабыз. Кадимкине байкадыңызбы? Кирсең комментарийлердин баары уже катышуучуларга күйөрман топтолуп баштаптыр да. Мага бул катышуу жак сүйлөгөн мондай экен, мага мындай экен деп жактыргандар жана талап келем деген талапкерлер да абдан көп болуп жатат Гүлназ айым. Ооба, бирок азырынча эрте, азырынча эшикти каккылабай туруңуздар, бирок даяр туруңуздар. Дагы да болсо биз сиздер менен жакындан тааныштырганды аракет кылабыз. Ооба. Биздин жаңы катышуучулар жаңыдан эфирге көнүп жатканда албетте сиздерден бир гана колдоо керек. Ким жаман жазса, ылайым биз жолуктукка келип калсын. Ушул жака. Ким жакшы жазса, ылайым биз жолуктан үйлөнүп туруп кетсин ушул жактан. Бакыт издеп, калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичине. Экранга жакын келип берсеңиздер, биз баштайбыз. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим. Албетте, Кыргызстанда көптөгөн көйгөйлөр чечилип атат, жолдор салынып атат, бийик имарат салынып атат, үйгө жетпей жүргөндөр үй алып атат, бирок биз жолуктук долбооруна бул чечилбеген бир көйгөй. Сен чай куй, мен чай куй деген көйгөй. Бул жолкусун албетте чайды өз колу менен жана жаркыраган жүзү менен, акылдуулугу менен, кең пейилдиги менен канат өзү куюп койсун. Ал эми сиз болсо биздин демөөрчү жөнүндө айтып коесуз. Албетте Канат мырза. Чемпион деген сөз негизи көбүнчө спортто жүргөндөргө тиешелүү деп ойлойбуз, бирок чемпион деген сөз бул жалпы кыргызстандыктарга тиешелүү. Анткени ар бир дүкөнгө баш бакпаңыз, сөзсүз түрдө чемпион чайын көрөсүз. Буга чейин биз эс тарткандан баштап чемпион чайы менен тааныш болуп өсүп келатабыз. Андыктан сиздер дагы үйүңүздөрдө сөзсүз түрдө чемпион чайын ичиңиздер да биз жолукту ар дайым калтырбай көрүңүз. Жакшылык болсун, Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Бир күн эфирдейин жакшы уктап турдуңуздар, маанайыңыздар жакшы экени көрүнүп турат. Анан мындай бири-бириңиздерди байкап көргөндөр барбы? Дароо эле биз мындай ысык темадан баштайлы. Ушул айым кичине башкачараак экен, ушул мырза башкачараак экен деп мындай. Тартынбайсыз келиңиздер. Негизи эле мына алгачкы эфирден кийин бир күн аралыктан убакыт өттү. Чыкканын көрдүңүздөр, эфирден өзүңүздөрдү көргөн кандай экен? Сиздерге жазылган комментарий, пикирлерге болгон реакцияңыздар кандай болду? Санжар мырза баштап койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, Канат мырза, Гүлназ айым. Кечээки эфирде мен эле эмес, баарыбыз эле байкады окшойт. Мирболот менен Гүлкайыр айымда бирдеме барбы, бирдеме жанып кеткен окшойт, бир көргөндө эле депчи. Ошол нерсе тууралуу бир аз сүйлөшүп, экөөнөн бир суроо жооп алышса кандай болот? Мирболот, Гүлкайыр кол көтөрүп койсуңар. Ким? Микрофон береличи анда. Да, ким байкады ушуну? Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Канат мырза? Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр? НТС каналынын жамааты. Мен кечээки эфир мага 100 000 сом менен эске калды. Бул биздин катышуучубуз ким? Альбина деген. Билбейм, бүгүнкү эфирде кызыктуу болот деген ойдомун. 100 000 сом тапкан окшойсуз, Анда сизге береличи жана Санжар айткан боюнча. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназ айым, жана катышуучулар. Баардыгыңарды көрүп атканыма аябай кубанычтамын. Билбейм, кантип байкап калдым.
Мен өзүм деле аны байкабай калдым. Мирболот өтө жоош мырза сөйлөгөн Мирболот. Мен айтып койсом болобу? Өкө жөнүндө. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы, жакшы эс алып келдиңиздерби, катышуучулар кандайсыңар, жакшысыңарбы? Кече мен бир аз азыраак сүйлөп калдым. Оюмду мындай конкретно жеткире албай калдым көп жерден. Себеп дегенде жаңы таанышып атпайбызбы баарыбыз теңчи. Анан биринчи сындап көрөйүн дедим да, ким эмне деп сүйлөйт экен, кимдин ою кандай экен, туурабы, мунуку туурабы, туура эмеспи? Анан калп эле орто жолдон чыгып эле өзүмдүн мнениямды айткым келген жок да. Анан бул өкө жөнүндө болсо, мен жанымда отурушпадыбы кечээки эфирдечи. Ким жактан, бияк жактан кимге Гүлкайырга жакшы эме болду. Көз караш дагы болду, мынтип астына отуруп алып, сөздөрдү сүйлөп, бир нерселерди айтып, атыңыз ким эле деп тийишип, мен угуп отурдум да. Анан бияктагы вообще нормально повод берип койду бирок. Анан эмне бир сөздөр болуп кетти да, мен ошону точно унутуп калдым. Ана жакшы ответ берди Гүлкайыр, мындай взаимный ответ берди да. Анан ошон үчүн мен да ойлоп калдым, өкөнүн бир жакшы бара чыкчудай деп. Алгачкы таасир, ооба. Дагы? Мирболот мырза. Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым. Кече күнү ушу биз Гүлкайырга суроо бергенибизди эстетпедиңизби? Гүлкайырдан мен сураганмын, уй сааганды билесизби, бей сааганды билесизби депчи. Себеби андан алдында талкуу жаратпадыбы ушул суроо. Ошо салыштырмалуу эле бергенмин. Бирок Гүлкайыр айымга басым жасап, мындай жакшы көз карашта же болбосо жылуу көз карашта караган жокмун го деп айтам. Ой болдубу мына чайга чыгып кетсек деген? Андай ой болбоду. Жакшы, келиңиз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Гүлзат айым кандайсыз? Мен Гүлназ айым кандайсыз, кечиресиз? Кечөнкү эфир боюнча Нурболотпу же Мирболот? Мирболот мырза, сиз Гүлкайыр айым, атыңыз Гүлкайыр айымга суроо берип кеттиңиз го, бей сай аласыңбы, уй сай аласыңбы деп. Анан мен сизден сурагым келип атат. Сиз кой сой аласызбы, жылкы сой аласызбы? Аябай сонун суроо болушат. Албетте биз айылда өсүп эле чоңойгон балабыз. Койду да соебуз, уйду да соебуз. Эмнеге сизде кызыктуу суроо? Ошол көчөңкү эфирде суроону унутпай сактап, ушул эфирге алып келгениңиздин бир төркүнү бар деп. Мырзалар дайыма эле кыздардан сурай берет го, тигини кыла аласыңбы, буну кыла аласыңбы деп, ошого жараша эле кой сой алабы деп сурап койдум. Сиз мисалы бул жактан эч кимди деле жактырып калдыңыз дебейм, бирок мындай өзүңүздүн мындай орусча айтканда типажыңызда кайсы мырзаны көрө алдыңыз? Көргөн жокмун десеңиз бул калп болуп калат да, анткени баардык типажда балдар отурат бу жерде. Азырынча ойлонуп атам. Анда бир аздан кийин келебиз, Келиңиз. Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Ошо мен кечеден бери ойлонуп, бир кыз көзгө түштү да. Ошондон кеп салыңыз. Мына жигиттен ушундай болсо, эми ал кызга биз эскертип коелу. Бул эч кандай сүйүү эмес, эч кандай сезим эмес. Жөн эле бул чайга чакыруу. Демек, адамды билиш үчүн биз не кылышыбыз керек? Биз аракет кылып чайга чыгышыбыз керек. Эгерде адамдын сырткы келбетин көрүп эле жок чыкпайм деди, демек ал адамдын өзүндө чоң бир минус бар да. Ал минус биз жолуктук долбоорунда отурганга болбойт, андай минус менен. Ошон үчүн бир жолу кабыл алабыз баарыбыз. Анан эгерде ошол чайга чыккандан сиз билесиз да, менин адамым эмес экен, анын сүйлөгөн сөзүнөн, сизге болгон мамилесинен экинчи эфирде кел айтып койсу, жакты же жаккан жок. Болду. Эч кимде көйгөй болбойт. Ошол просто ошол адамды билгим келип атат. Жакындан алып, оюн билип, пландарын. Анан ошо менен бир сыйра чайга чыгып, жакындан таанышкым келип атат. Балким ошол жерде билинет, эми дальше эмне болот. Келиңиз анда өзүңүздөн угайлычы. Сымбат айым. Сымбат айым, көчө ачылганыңыз үчүн сизге чайга чакыруулар болуп аткан окшойт. Болот, ырдап турбайсызбы сиз сүй жөнүндө? Жок дегенде эчтеке. Ана Сымбаттан жооп угалы. Чай ичип келели. Макул, криптовалюта жөнүндө айтып бересиз да.
Мен ойлогом Сымбат айымдын мүнөзү көп баланы качырат го депчи, бирок сизге жагыптыр да. Эмнеси менен жакты? Ачык жүргөнү менен, прямо дерзкий характер дегендейчи. Күлгөнү, необычный күлгөнү бар экен. Ошону таанышып көрөйүн деп атам, балким. Мен орусча сүйлөйсүз да жакшы эле. Орусча сүйлөйсүз да. Орусча да сүйлөй берем. Көбүрөөк аны кыргызча үйрөткөнгө аракет кыласыз, дагы көбүрөөк кыргызча үйрөнсүн. Кол чаап коелу мына. Дагы? Мен бул мырзага суроом бар. Ушул мырзаны чакырам деп жүрөк жүрөт го деп биз коркуп кеттик. Бериңиз сураңызды. Кечээ күнү Сымбат айым өзүнүн каалоолорун айтпадыбы мага, баягы чектөө койбош керек. Баягы түрмөдө отургандай деди, үйдө камалып отургум келбейт деди. Анан сен ошол нерселерге даярсыңбы? Сымбат айымды өзү каалаган учурда клубтарга, дагы башка жактарга жөнөткөнгө кандай карайсың? Эмне эле мага клубта эле жабышып калдыңар? Канат мырзанын мисалы эле болчу. Мен клубка барам эртең деген жокмун. Жакпайт мага кандай мисал. Эми биз эртең эле парочка болуп үйлөнөбүз деген жокпуз. Бул просто достук чай да. Просто Сымбатты мен билгим келип атат. Эмне себептен клубка баргысы келип атты эле? Кайрылы асыл. Ал теманы еще козгоштун эрте го дейм. Просто достук чайга чыгып келели, аңгабызда. Санжар көрөлү суроогонда. Сиз келиңиз. Саламатсызбы? Нурлан мырза көрөлү. Нурсултан мырза, ассаламу алейкум. Суроом бар сизге. Сымбат айым сизден бир аз улуу. Сиздин талаптарыңыз кандай? Анан жакшы ниет кылып туралы, буюрса жакшы болуп келечекте баш кошуп калсаңыздар, Сымбат айымдын баласына татыктуу ата болуп берүүгө даярсызбы? Менин атым Нурсултан, 25 жаштамын. Жалал Абад облусунун Аксы районунун Жылгын айылынан болом. Биз жолуктуу долбооруна үйлөнгөнү келдим. Менин талаптарым келбеттүү. Менин ар бир кадамды сыйлай турган, поддержка кыла турган, ата-энемди сыйлай турган жар издеп келдим. Талаптарым айта кетсем, мен по идее 25-ке чейин көрөттүм эле, өзүм жашыма чейинчи. Анан балким өзүнөн чоң болсо деле сүйүү жаш карабайт го. Балким жакындан билсем, балким бир нерсе болуп кететтир. Анан баласы боюнча айта кетсем, эми бул Сымбаттын баласы. Мен өзүм баламдай эле кабыл алам, эгер кокус бир нерсе болуп кетсе. Анан дальше уже мындай бул суроого пока даяр эмесмин да жооп бергенчи. Туура. Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Анан чайга чыгасыңар да, бирок дальше клубка кетип калбагыла. Сымбат айтпады эле экөө барса болот деп. Меники клубка барганга убактым деле жок. Мен баланы уктатышым керекпи же клубка барамбы? Охо, сөз эмес бекен. Болот мырза берели да, келиңиз анан. Биз көрөлү. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Мен азыр мындай эле шок болуп эле отурмун. Сымбат айымга эки тарапка тең суроом бар. Негизи Сымбат айымдын негизи эмеси башкача эле деп ойлоп атам да. Мындай типажы, характери мындай дал келбей атат да азыр. Нурсултан мырза да? Нурсултан мырза. Может, дал келет бир жолу ошо дайын. Жок, мен билишимче, мен жакшы билем да. Сымбат айым мындай более такой европейский, корейский балдар жагат да, негизи высокий. Ал ар бир кыздын жомогу да. Жана бир эме тамашалуу видеолор бар го, кыздар бардыгы мындай денеси чыккан, пресси бар балдарды мечтайт этет деп. Жана турмушка чыккан күйөөсүн көрсө, күйөөсү такой курсагы бар, такой ушундай. Жок, негизи эле бул Сымбат айым ошону кармап келет да, мен билишимчечи. Анан кийин ага чейин Болот мырза, эмне болуп атасыз? Бакыт мырза менен да сүйлөшүп болбой калды. Мен менен дагы мейли сакал мурутты. Чота Болот мырза кызганып атат да. Жок, неге? Наоборот, мындай болот да, сары болуп атпайбы Сымбат? Так кара тору болуп атат. Наоборот, экөөнүн саппадайт, экөө бири-бирине. Негизичи мындай да, бул жакта мындай да, кыз сүйсө калат, эркек сүйсө алат деп коет эмеспи? Ошондуктан бияк
сымбатка жакшы отношение кылып, постоянно подарка бир нерселерди көңүлүн алып турса, бияк Корея эмес Пария эчтеке унутуп калат бүт баарын. Типаждарды унутуп калат. Ооба, бул деген жөн эле миф. Саламатсыздарбы? Менин атым Айзада Бейшеналиева, 1-сезондун катышуучусу болгонмун мурда. Барыңыздар эле билсеңиздер керек. Тааныбагандарга өзүмдү тааныштырып коеюн. Атым Айзада, 5-сезонго жаңы катышуучу болуп келдим. Менин талаптарым самый главный мага жигит келип, экөөбүз бири-бирибизди түшүнсөк, ортобузда бир кандай бир химия боло турган болсо эле, анда болду, ал мырза меники болот. Нурсултан келгенде эле ушундай талабы бар болчу да. Мен билгенден, мен жанында жүргөн Нурсултан эгер өтүп калсам, мен эми мындай өзүмөн улууларды жакшы көрөм, бирок чындап эле депчи. Ушундай эле айтчу эле да. Мен ойлоп атам, туура эле кабылдап атат депчи. Анан Болот мырза сиздики кандай болуп атат? Экөөсүнө кичине каршы сүйлөп атасызбы? Же Нурсултанга ишенбей атасызбы? Анын оюнда бала эмес экенине, же кандай, сиз же ортоңуздардагы бир нерсе бүт элекпи? Жок, мен негизи опытым менен өзүм айтып атам да, мындай эми жакшы эле ниет кылып туралы, бирок болбойт го деп ойлоп атам да, көңүлгө келишпей калат го деп. Ниетиңиз бар, бирок негизи мындай көрүп атабызго, кече деле гримеркада, бүгүн деле ошол жакта, бирок экөөнүн отношениясы девушка парень экен да, жигит кызда экен. Анан мен айтып атпаймынбы, экөөңөр кече эле эфирде урушуп отурбадыңар беле? Аябай сонун турбайсыңарбы? Же чын эле урушуп жүрөсүңөрбү десем, жок, экөөбүздүкү мындай дос отношения деди да. Бирок мен ойлойм, эркек менен кыздын ортосунда мындай достук жок эле болуш керек депчи. Эми болушу мүмкүн, бирок ал 100дөн мындай 1000дин бирөө да. Бирок мен экөөңөрдүн отношенияңар дагы деле бар окшойт сыртта. Болот мырза, жооп бересизби? Менде жок дейт да. Укпайлы, бар сыяктуу болуп атат. Бул суроо берип атса, сымбаттын көзүн карап албай туруп турду да, байкадым. Не дейсиң дегенсипчи? Жок, эми негизи сүйлөшкөндө жакшы эле сүйлөшөбүз, анан өзүм деле билбей турам азыр. Мейли, эми чайга чакырып алды Нурсултан мырза. Кайрап байкап туралы. Канат мырза, менин оюмча экөөнүн ортосунда бүт элек нерселер бар. Бул экөө мындай до конца бүтүрүп келген эмес деп ойлойм да. Жана ошо сырттан да байкадым конкретно. Көздөрүнөн эми взглядтардын байкалат го. Экөөнүн ортосунда менин оюмча бүт элек да. Эми бүгүн официалдуу экинчи эле эфир болуп атат, вот ушул состав менен. Ошондуктан баарын алдыда көрөлү, а пока мен адам менен жөн эле таанышып көрөйүн, жөн эле таанышып эле көрөйүн. Ошондо Болот мырза экөөңүздөрдүн мамилеңиздерге тиешелүү болгон суроо ачык боюнча калат, Сиз тараптан. Экөөбүздүн мамилебиз дос катары негизи эле ушундай эле болчу. Наоборот, ошон үчүн биз мамиле түзө албай койдук, анткени мамилеге келгенде, жеке мындай мамилеге келгенде темпераментибиз дал келбей калды да. Дос катары биз мындай күлүп, мындай күлүп жайнап жакшы эле сүйлөшө алабыз, бирок мамиле жеткенде кичине мындай характерибиз ар кандай болуп калат экен да, уруша берет экенбиз же. Нурсултан менен Сымбат айым жөнүндө сөз болсунчу. Сымбат айым, сиз Болот байкени мындай дос катары көрөт экенсиз, бирок Болот мырза сизди мындай дос катары көрбөйт окшойт. Сөз байкаган, айткан сөздөрүнө караганда, бул дагы эле сизге болгон сезимдер же бир нерсеси бардай да. Ачык эле билинип атат да бияктагы адамдаргачы. Сиз дос катары көрүп атасыз, сизди андай көрбөй эле да. Ошондой болуп тур, анан эмне дейм? Нурлан. Болот мырза менен Сымбат айымга суроом бар. Сиздер эркек менен айымдын ортосунда достукка ишенесиздерби? Анан экөөңүздөр дагы мынтип жүрө бербейсиздер, буюрса дагы мамиле курасыздар. Мамиле кургандан кийин достугуңар уланабы, кандай болот ошол жагы? Конкретно менин жеке жашоомдо достук аял менен мырзанын ортосунда бар. Менде көп 10 жылдан андан да көп достошуп жүргөн досторум менде көп. Мен кичинекей эле кезимен эркектер менен чоңойгом көбүнчө. Ошон үчүн конкретно мен үчүн достук бар. Анан кийин мисалы үчүн мен өзүм кишимди табып же бул өзүн Болот мырза өзүнүн аялын тапса, билбейм кандай болот. Мен өзүм күйөөмдү тапсам, мен досторум менен
обязательно мен күйөөмдү тааныштырам. Достошуп кетсе жакшы, эми достошпой калса, жакпай калса, бир жакта сүйлөшпөй калса, эми күйөөм да, по-любому күйөөмдү тандайм да. Мен айта кетпейинби? Нурсултан. Эми бул жерде мен сезип атам да, как будто биз экөөбүз кыз жигитте жүргөндөй эле. Типа сенин девушкаң балдар менен достошуп жүрөт дегенде эле тема болуп кетти дуречи. А бул жерде мен типа сымбатты дос катары эле чакырып атам да. Балким болбой калса, балким сымбатка жаңы дос болуп калам. Элиңиздер анда бул теманы шыны менен жыйынтыктайлы. Демек, Нурсултандын достук чайына же болбосо жакыныраак таанышуу чайына чакырган сунушу күчүндө сымбат кабыл алды. Болот мырза унчукпай туруп экен азырынча, тура эле түшүндүкпү? Ооба, бунун баардыгын убакыт көргөзөт. Алдыда байкайбыз, Ооба. Нурландын суроосуна Болот мырза жооп бербей калыптыр. Эгерде Сымбат айым эми өзүнүн бактысын таап, мен да өзүмдүн бактысын таап калсак, эмнеге жок, катташа беребиз, чалышып, мурдагындай дос катары эле. Биз достондагы мындай коллега болчубуз да мурда. Жаман нерсе көрбөй элем. Бул жерде мен деле жаман эч нерсе көрбөй элемин, мен деле каршы эмесмин. Болгону силердин келечектеги түгөйүңөр ушунун айынан кызганыч болуп ортомузда. Алыска кетип калдыңыз, алыска. Биринчи ошого жетип алалы, анан кийин по факту көрөлү. Алыска кетип калдыңыз, келиңиз. Аны мен Нурлан мырза берейинчи, мен суроо берейинчи өзүнө. Сиздин келечекте жубайыңыз балким бияктан буйрубай калды турмуш. Анан эфирден чыгып үйлөнүп калдыңыз да. Бирок бияктан сиз эфир бүткүчөктү бир 3 кыз менен кыз жигит болуп сүйлөштүңүз. Анан бул эфир сакталып калат да. Анан кийин сиз балалуу болосуз. Анан балдарыңыз көрүп айтса өлүп ушундай оор суроо бере берсе кыйна. Жок, эми арканы узун тышташ керек деп коет. Ошол сыяктуу эле оор суроо болуп калды сиздики. Эми ар бир адам бактысы үчүн күрөшкөнгө милдеттүү да. Ал келечекте не дейт, келечекте жолдош болуп, жубай болуп түшүнүш керек. Эгерде экөөнүн тең жолдош болуп, буну ая болуп туруп экөө келсе, анда туура эмес болуп калмак да. Келечекте эмне болот экенин өздөрү чечип алат. Мен сизге суроо берейин, кандай талапта кыз жагат сизге? Өзүңүздүн талабыңызды айта кетиңиз, анткени бизге керек да сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Менин атым Нурлан, 24 жаштамын. Биз жолуктук долбоорунун 5-сезонунун катышуучусу болом. Келечекте жубайыма болгон талаптарым, жашка болгон талабым 18 жаштан 24 жашка чейин. Буга чейин үй бүлө курбаган, акыл эстүү, жогорку билимдүү, шайыр, тамашакөй, ар тарапта өнүккөн, желательно чет тилдерди билген, көп кырдуу, таланттуу, харизматичная, женственная, тамакты жасаганды билген, мени жана менин ата-энемди урматтап сыйлаган кыз болсо, татыктуу жар болуп, ошол койгон талаптарыма мен дагы өзүм дал келем деп ишенимдүү түрдө айта алам. Келген талапкер менен жылдызыбыз келишип баш кошуп калсак, эгерде окуйм десе, окуусуна тоскоол болбойм. Окуусун бүтүп карьера курам десе, карьера түзгөнгө дагы колдоо көргөзүүгө даярмын. Менин талабым 18 жашка болгон талабым 18 жаштан 24 жашка чейинки кыздар, буга чейин үй бүлө курбаган, акыл эстүү, жогорку билимдүү, желательно медицина или банк тармагында билими бар, көп кырдуу, таланттуу болсо, желательно тил билсе, башка улуттун келечекте жубайым менен дүйнө кыдырсам деген жакшы ниеттерим бар. Дүйнө кыдырып калсак, бул тил эң эле керектүү нерсе. Канча тил билсең, бул зыяны жок. Акылдуу, менин үй бүлөмдү сыйлаган, мени түшүнө билген, мени колдой турган кыз болсо деген жакшы ниетим бар азыр. Талаптарым. Кыздар өзүнө суроо берип аткан эми, менде ушундай сыпат барбы деп. Монусу бар экен, бирок жок. Монусу бар экен, бирок монусу жок экен деп чыгат. Эми айта беребиз да, бул пенде болгондон кийин айта беребиз. Кудай маңдайыбызга жазып койгонун көрө жатарбыз. Ооба, жакшы ниет. Тамашалап атабыз. Бул болгону менин кыялым десем болот. Ооба. Суроосу бар экен. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Кат мырза. Мен бул жигиттин өзүнө суроом бар да. Биз кечээги чыгарылышта
бул жактагы Альбина айым 100 000 сом десе, балдар ушундай көтөрүлүп, жок, силер талабына келесиңерби, ошондой кыла аласыңар деп. Азыр бул жигит өзүнүн баардыгын талаптарын айтып жатат да, тил билиш керек деп. Ошол талаптарыңызга баарына болуп топ келген кыз келди, бирок тил билбейт. Сиздин немеңиз кандай болот? Дальше тил билбейт экенсиң, сен менен жер кыдыра албайм деп жок дейсизби? Идеальный ошол жагы жада. Орысча айтканда идеальный адам болбойт. Баарыбыздын өзүбүздүн кемчилигибиз, недостатокторубуз болот. Анча-мынча нерсеге көз жумса болот. Андай нерсе аябай эле эң биринчи орунда турчу нерсе эмес мен үчүн бул. Мен бул желательно деп айтып жатам да, эми колдон келсе деген ушундай кыялымды айтып жатам. Арасында анча-мынча пункту жок болуп калса боло берет, э? Ооба, эми орусча деле айтып коет го, требуешь, соответствуй деп коет. Мен өзүм ошол требованияларыма соответствую деп эсептейм да өзүмдү. Этем деп ойлойсуз, да? Ооба, толук түрдө. Өтө сонун. Керемет, кол чаап коелу. Чукубай туралы эми азырынча. Жаңыдан келдик, эми врач мырзага береличи, сиздин талабыңыз дагы бийкеш жөнүндө айта кетесизби? Саламатсыздарбы, атым Бабур, жашым 29-да, Баткен облусунун тургуну болом. Көрүнүшүм өтө серьезный көрүнгөнү менен бирок ичимден жумшак эле баламын. Болочоктогу жубайыма талаптарым көп деле талабым жок. Илимдүү, билимдүү жашы 27-ге чейинки кыздар болсо келгиле күтөм. Жашка болгон талабым 27 жашка чейин эң негизгиси. Анан жогорку билимдүү. Сөзсүз түрдө мен врач кесипти аркалаганым үчүн врач деп айта албайм. Жогорку билим нээси болгон, имандуу. Болду, э? Кол чаап коелу. Дагы кимди байкап атасыздар да бул жерден? Кичине баа чай ичип келем, бул жөн эле чай ичүү, эч коркпойбуз достор. Нурсултан мырза окшоп эле ойлонуп көрөбүз. Даниэль, сиз кимге көз кысып атасыз? Ким айтам деп атат? Бул жака. Саламатсызбы, Канат мырза? Гүлназ айым. Менде суроо бар. Биздин врачка. Айына канча табасыз? Бул суроо маселе сунуштай болуп кетти го. 100 000ге жетпейт точно. Жо, сиз врач менен чайга чыгып келейин дедиңиз беле? 100 000 тапса, почему бы нет? Табат да 100 000, табасыз да буюрса. 100 000ден көп табасыз да. Эми айлык маянаны таза эсептеп келгенде андай жаман тактырбай бул да. Прямой тосуң дегендей эле. Сизди айым эми тамаша ретинде 100 000 сомду айтып, бирок чайга чакырып атат да. Келиңиз, эми сизде жооп болсун. Сизди чайга чакырып атат. Мына ушундай заман болуп калган азыр. Балдарыбыз ойлонуп, кылыктанып. Мырзаларча жооп берсеңиз болот. Ооба. Конкретно айтты. Анда кененирээк чайга чыгып көз таанышканча сүйлөшүп таанышып келели. Мен макулмун да койсо. Кол чаап коелу эми. Ушинтип. Даниэль, келиңизчи, аябай ашынып атасыз. Мырза, менде суроо бар да, Альбина айымгачы. Кимге? Альбина айымгачы. Ушундай эле акчага биринчи эфирден баштап эле акчага басым жасап атат да, бүт сөздүн баары. Ой, басым жасаган жок. Мисалы, айына 100 000 табыш керек деп атат. Значит, сиздин калыңыз орточо эсеп менен канча болуш керек? Бул жакшы суроо. Азыр калыңды айтсам чайга чыкпай эле коечу дейт окшойт. 500 000ден өйдө деп ойлойм. Мен суроо берсем болобу Альбина айымга? Нурлан. Махырга эмне сурайсыз? 600 000 деп коюңузчу махырга. Болгондой эле, ачык эле. Махырга жолдошум кандай болсо, если ал жакшы таап турса, айына 100 000ден табатса, анда жакшы эле нерсе сурайм. Эң жок дегенде алтын, картия. 500 000 деп атасыз да, калыңдычы. Мисалы, ошол 500 000 бериш үчүн да кыз ошого татыктуу болуш керек да. Ошо 500 000 калыңга татыктуумун деп ойлойсузбу өзүңүздү? Мындай соответствует деп ойлойсузбу? Сурап жатсам, значит, татыктуумун.
ошол татыктуулук жагынан да, бүт жагынан татыктуусуңарбы? Сурооңуз кандай болуп калды? Эми кандай десем? Негизи өзү бул суроо Уй саласыңарбы дегенмин да. Биздин кыздар бардык жана биз татыктуу кыздарды алдык кыздары достор. бардык миллион калынга да татыктуу. Миллион доллар да аз болуп калат кыргыз кыздардын деген туура эмес болуп калат го дейм. Ооба. Даниэль мырза, татыктуу болуш үчүн кандай болуш керек ошону айтып бере аласызбы? Мындай татыктуу болуш үчүн эң негизиси менин оюмча бүт жумушту билип, эң негизиси адеп ахлагы түз болуп, көрүнгөн эркектер менен жүрө бербей, уйсап, ата энесине чай берип, тамактар жасаганды билип да башка көп эле сафаттарга ээ болуш керек да. Эми именно 500 миңдик кыздар эмес, бүт эле кыздар ошондой болсо жакшы да. Негизи аябай мындай копол кылат экен адамды, негизи баягы акча менен 500 миңдик, анан 400 миңдик деген мындай бир аз туура эмес болуп калат экен. Азыркы эркектерге суроо берип коеюнчу. Даниэль мырза, анан сиз бүт эле уй сай аласыңбы деп сурап атасыңар да. Уюңар барбы өзү негизи? Алыш деле кыйын эмес. Уй негизи бар. Барбы? Уй жок, уйдун акчасы бар. Акчасы айысты. Дагы биз бул жерден кандай чайга чакыра тургандар бар? Биз келиңиз. Вау. Кечеги эфирден кийин бүгүн эфирге чейин бир мырза суроолор берип баштады, анан внимание кылып баштады, анан ким жагып атат деп суроо берип атат, анан ойлоп атам эмне үчүн сурап атат, может балким чайга чакыргысы келет атат, же дагы башка эмне ой менен сурап атат деп сурагым келет атат. Ошол мырзадан сурагыңыз келип атабы? Ооба. Ошол мырза Санжар жооп берсе ойлосо. Ал билбейт азыр. Азыр билбейби? Может билет. Кимиңер? Айтып кова. Айтыңыздар. Санжар мырза. Санжар. Айтпадым беле. Уруштуруй беле келбо. Сиз буга чейин эфирди көрчү белеңиз? Эфирде эгер көрсөңүз, мен сүйлөшкөн кызым бар, үйлөнөйүн деп атабыз. Анан мен мындай суроолорду айттым сизгечи. Эркек кишилер эмес, кыз киши да берсе болот. Бул жактан Бабур мырзаны, Болот мырзаны байкап көрүңүз. Жашы бир аз силерге жакындап калыптыр. Анан жана жаш көрүнгөнгөргө биякта көп адамдар таң калып атпайбы? Ошол тууралуу суроо бердим. Болду. Анан мен Бабур мырза менен Болот мырзаны сизге предлагать эттим да. Азыр мен бул жактан отуруп көрсөм кулактарыңыз кызарып кетти да бир аз. Бирок бетиңизди көрө элекмин. Точно ушундай болот атабы же чайга барып келелиби? Өзүмдүн сүйлөшкөн кызымды аябай жакшы көрөм. Чынында жакшы көрөм. Сүйөм. Анан биз жолтук долбооруна дагы чоң ыраазычылык билдирем. Негиздөөчүлөрүнө, жамаатына, ошол кызга мени жолуктурганы үчүн. Азыр эфирдин эрежесин бир аз туура эмес түшүнүп алгансызбы билбейм. Негизи сүйлөшкөн кызы бар адам бул жактан уже эч ким менен чайга чыга албайт жана ага талапкер да келбейт да. Ошол нерсени айтайын дегем. Дос катары чай ичип келсе болбойбу, Жок. Анда кечирип коюңуз. Негизи дос катары жакындан таанышуу максатында туура эмес түшүнүп алдым окшойт. Ооба, ошол. Анын өзүнүн эрежеси бар. Чында эле жогоруда Санжар мырза айткандай, кыз жигит болуп турган кезде экинчи адам менен чайга, себеби биз жолуктуктун негизги талабы жана ошондой эле баягы тапшырмасы ошондой да. Биринчи бир аз жакындан достук чай, анан кийин эгер окшошуп кетсе, анан ары карай баш кошуу менен аяктаса деген ниетте да. Ошон үчүн официалдуу түрдө кыз жигиттерге тийишпей жоктук коюп. Азамат, туура тийише бериңиз. Балким ойлор өзгөрүлүп кетет деп эле. Мен Санжар мырзага мындай кеңеш катары айтып кетет элем да. Мындан кийин сизде розайым бар да, ар бир талкер келип айтпагыла дейм да. Негизичи ар ким ар кандай түшүнүп алат экен, өзүңөр көрдүңөр. Мен бирок мындай сизди предлагать эткем да.
Болот мырза кандай? Жок, менин маселе өзүңөрдү бир такет эткен окшойсуңар. Бул айым 3 жолу сурады сизден. Бабур мырза десем, жок, экөө тең мага жаш болуп калат экен деди. Анан неге жаш болуп калат? Мен түшүнбөй атам да. Неге мен чоң болуп силер жаш болуп калыңар? Жок, кээде мындай болуп калат. Санжар мырза, бул өзү айткандай, сиздин айткан сөздөрүңүздү кээде эми айымдар ар кандай келебиз да, биз мындай мага сөз айтат окшойт деп, жок, ал жакпайт деп коебуз. Өзү жагып турса, биздин аркылары жакпайт, жок болбойт деп коебуз да. Мындай мага сөз айтат окшойт деп кабыл алган кезде. Биздин бүгүнкү катышуучубуз да ошондой кылып кабыл алган үчүн айткан окшойт. Ал мага жаш болуп калат. Кылчап коелу. Бул дагы болсо ошон үчүн албай. Тагдыр экенди. Туура эмес сүйлөп алган болсом, кечирим сурайм. Менде суроо бар баардык кыздарга, баардык айымдарга. Эми ушуга чейин баары эле айтып келет да. Мисалы жуп болуп аткандачы, бул мен адам эмес экен, сезбедим, жүрөгүм ачылбады депчи. Менде мындай суроо. Эркек киши эмне кылыш керек да? Кыз силерге именначы, чтобы силер балким сөз менен, балким действия менен же бир аракет менен кандай учурда түшүнөсүңөр? Всё, бул мен адам экенин, жүрөгүм ачылды же мен сезимим ачылды деп. Айымдарга көп сөздүн кереги жок. Көп сөздүн кереги жок. Күнүм анан жыргатам, анан гүлдөтөм, айда алып берем, күндө алып берем деген сөз азыр кыздарга өтпөйт. Азыр деген иш менен жасаш керек. Көп нерсени. Кичинекей болсо дагы майда барат белектерден берип, чайга чакырып, ошондой эле прогулкага чакырып, тияка алып барып, бияка алып барып, ошентсеңер анан эгер кыз силерди жактырбай атса дагычы, көнүп алса сүйүп кетет. Кызды сүйдүрүп алыш эркектерге оңой. Кыздарга вот күйөөгө тийиш дагы, мисалы балдарга барып мен сени жакшы көрүп калдым, мен сага тием деп айтыш оор аябай. Эркектерге болсо кызга барып любой время өзүңөн улуу, кичүү, кандай жагабы кыз барып любой время айта аласыңар. Силердин духуңар жетет да. Кыздар анта албайт, ошондуктан кыздарга эркектер биринчи подход кылгыла, кыздарга эркектер биринчи отношенияны өзүңөр предлагать эткиле. Ооба, бир сөз менен түшүнүктүү болчу, эми бул аябай чоң тема да. Буну ар ким угуп отура берсеңиз чарчайсыз. Дагы бизде келиңиз, биздин чыгармачыл жеке ишкер мырзабызга көрөлү. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Менде Альбина айымга бир суроо бар. Мисалы, вот мырза менен силер чайга барабыз деп чечиштиңер, сүйлөштүңөр. Ошол биринчи ушундай кадам, биринчи жолу бир жерге барганда кайсыл жерге алып барыш керек? Ошол. Кайсы жакка алып барасыз, Бабур мырза? Сиз чакырдыңыз. Биринчи суроо. Мен алып барамбы ошондо? Алып барасыз. Желаниясы суратпайбы? Кайсы жакка чакырыш керек? Столоваяга эмес, главное. А так боло берет. Паркка чакырсам келесизби? Паркта расход жок да. Каяка? Айланып эле жүрөсүздөр. Парк. Күн сууктуу болуп калды, мороженое алып берип коесуз бирди. Минимум чайхана. Чайхана. Аны чечип алышат өздөрү, чечип алышат экен. Тани, сиз эмнени ойлонуп атасыз? Кимге сөз айтсам деп ойлонуп атасыз? Улуу болуп калып экенсизден баары эле. Улуу болуп калат бекен. Менде суроо бар. Биздин көк көйнөкчөн катышуучу айымга. Сиз жашың канчада дедиңиз? 35-те. 35-те. Ушуга чейин сиз турмушка чыгып көрдүңүз беле? Же официалдуу түрдө, же ага чейин болгон эмес? Саламатсыздарбы, урматтуу Канат мырза, Гүлназ айым, жалпы катышуучулар. Сиздин сурооңузга жооп бере кетейин. Жок, мен турмушка чыккан эмесмин. Окууну бүтүп, 5 жыл окуп, андан кийин Москвага барып, ошол жакта иштеп, убакыт билинбей өтө бериптир. Эми келип турмушка чыгайын деп келип отурам. Балаңыз да жок? Жок. Рахмат. Шайлоокан айым, сразу эле өзүңүздүн эме табитиңизде мырзалар жөнүндө айта кетесизби? Жашы. Саламатсыздарбы? Мен атым Шайлоокан, Токтогулдан болом, 35 жаштамын. Биз жолуктукка турмушка чыгуу максатында келдим. Мага келе турган талапкерлерге талабым ичпеген, чекпеген, ыймандуу, түшүнүктүү, аракетчил, үй бүлөлүк жашоого жоопкерчилик ала ала турган чечкиндүү мырзаларды жактырам. Жашы 39 жашка чейин болсо, мен өзүм Бишкек шаарында жашайм.
Бишкек жака жакын болсо, бизге жакын болсо деген. Менин талабымдагы мырзалар жашы 39-га чейин болсо, болушунча мурда турмуш курбаган мырзалар болсо дейм. Эң негизги ичпесе, чекпесе, чечкиндүү, түшүнүктүү, ыймандуу, акылдуу, аракетчил, жашоого тең, үй бүлөгө жоопкерчиликтүү караган мырзаларды жактырам. Керемет. Даниэль, сиз дагы бир талабыңызды айтып коюңуз. Буга чейинки сурооңузга жооп берип кетейин. Бул жерден эгер мага жакканыңыз болсо, мен эч бир мындай күтүп отурбойм да, өзүм сразу эле айтам. Бул жерде баары эле жакшынакай, бирок менин эмем табитинде азыр эмес. Жашы да улуу болуп калып атат да сизде, туурабы айымдардын? Эми негизи жаш мен үчүн проблема эмес да. Анда талабыңызды айтасыз. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Даниэль, жашым 20да. Мага келчү талапкерге койчу талаптарым жашы 18ден 23 жашка чейин болсун. Эң негизиси мен жалгыз уул болгондуктан ата-эне менен жашаганга даяр болуп келиш керек. Жана ошондой эле мага тийгендей, мен жогоруда айтып кеткендей, мага тийгенден иштебейт, үйдө отуруп, ата-энемди карашкан, жубай керек. Жана ошондой эле ухоженный, өзүн таза, тыкан алып жүргөн кыз керек мага. Албетте татынакай, ыймандуу. Менин талабым ошо, эң негизиси ыймандуу, билимдүү, ухоженный, өзүн алып жүрө алган. Анан эң негизиси татынакай, такая симпатичная кыздар болот го. Ошондой ыймандуу эң негизиси. Анан ата-энем менен жашай турган, жалгыз бала болгондуктан ата-энем менен жашайм да менчи. Ошол нерсенин баарына мындай. Анан мен иштетпейм. Ачыгын айтканда, үйлөнсөм, жубайымды иштетпейм да. Өмүр боюбу? Өмүр бою да, үйдөгүлөргө ата-энем менен жашап, мен келгенде жылуу тосуп алып, үйдөн бүт баарын түзүп берем. Үйдө отуруп ата-энеме чай пайын берип, ушундай өзү бүт калаган түзүп берем, бирок үйдө отурат да. Бирок парк саякка чогуу эле барабыз, бирок үйдө отурат. Ошого даяр болуп келсин да. Менин талаптарым ошондой. Менде суроо пайда болду ушул талаптарына. Ошондо сиз өзүңүзгө келинчек издеп атасызбы же ата-энеңизге келин издеп атасызбы? Экөө тең. Табагандым. Суроо. Менде суроом, келинчегимди иштетпей үйдө алып отурам дедиңиз да. Эгерде келинчегиңиздин кандайдыр бир шыгы болсо, хоббиси болсо, ошого кандай шарт түзүп бересизби үй шартында же болбосо? Эгер мисалы өзүнүн хоббиси болсо, же болсо развлечениясы болсо, ал нерсе эч кандай каршы эмесмин. Ал нерсе наоборот дополнительный плюс, мисалы видео тарткысы келсе, же болсо башка бир спорт менен заниматься келсе, мен ал нерсе эч кандай каршы эмесмин. Наоборот, кайра шарт түзүп берем. Менин да көп нерсе хоббилерим бар. Балким кызыкчылыктарыбыз бир болуп калса, кайра жакшы. Рахмат. Акча табуу максатында иштетпейм деп айтып экенсиз да. Мен акча табуу максатында вообще иштетпейм. Неге мындай ушундай чечимге неден улам келип калдыңыз? Негизи мындай. Негизи эркектин иштетпей эле болгону жакшы дейм. Аялдын үйдө отурган, мисалы, ал барганда бир жерде иштейт да. Анын үстүндө шефтер болот, же болсо ушундайлар болот да, көз артып, башка аялдын башка бирөөлөрдүн алдында иштегенин каалабайм да. Сиз өзүңүз бир жеке нерсе ачып берсеңизчи? Өзүм ал нерсени ошо ойлонуп жүрдүм да. Менин суроом бар. Самбат. Саламатсыздарбы? Аны унутуп калыптырмын айтпай. Кат мырза, Гүлназ айым, саламатсыздарбы? Баардыгыңарга салам. Ошондо сиз айтып кеттиңиз, такыр иштетпейм. Такыр иштетпейсиз. Бирок бирдемке болуп, силер ажырашып калсаңар, полный жашоосун обеспечивать этип коесуңарбы? Эң биринчиден, мындай нерседен баарыбызды Кудай сактасын, Сымбат айым. Экинчиден, мындай случай болуп калса, закон деген нерсе бар. Баардык мүлктү экиге бөлүп, аялыма жарымы, мага жарымы калат. Эгер ортодо бала болсо, алимент төлөп, андан башка нерселерине качпайм да. Өзүм ал аялды алгам, өзүм кайра түшүнбөстүк болду, ал нерсе эркек катары өзүм туруп берем. Рахмат. Жооңузга рахмат. Да, кимде? Айдинай. Талаптар боюнча. Сиздин талабыңызды уксак болобу? Саламатсыздарбы? Мен атым Айдинай, Таластын кызы болом. Мен биз жолуктукка келгендин себеби турмуш куруу максатында. Мага келе турчу жигиттер жогорку билимдүү, стабилдүү жумушу бар, жана мени эмоцияны жакшы көргөндүктөн, жакшы эмоция тартуулай ала турган жигит болсоңуз, анда мен сизди биз жолуктуктан күтөм.
Менин талабым жашы боюнча 26-дан 29 жашка чейин бою узун, ата энесинин өзүнчө бөлүнүп жашай турган, жогорку окуу жайды бүткөн, стабилдүү жумушу бар, үстүндө үйү бар болсо, ошол. Рахмат. Ата энесинен сурооңуз барбы? Санжар. Саламатсызбы? Эмне үчүн ата эне менен жашагыңыз келбейт? Эмне үчүн? Себеби? Себеби биз болочокто жолдошум экөөбүз отдельно үй куруп аткандан кийин үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп коет го, ошо өзүбүздүн кичинекей мамлекетибизди өзүбүз чогургубуз келет. Тоскоолдук жаратабы ата эне? Жаратышы мүмкүн. Мисалы? Например, ар кандай кырдаалдар болуп калат да. Түшүнбөгөн ата энелер бар, түшүнгөн ата энелер бар. Ар кандай болуп калышы мүмкүн, мен точно айта албайм азыр. Түшүнгөн ата эне болсо? Ата энеси аябай түшүнгөн ата эне, жакшы ата эне да, сонун ата эне. Андай болуп калса, кыскасы сүйүп калсаңыз жашайт экенсиз да, ата энеси менен. Бишкек шаарында болсо жашайм. Гүлназ айым, меники суроо эмес, сымбат жанды өтө алайынбы деген сунуш бар эле. Албетте. Биз жолуктук миллиондордун арасынан Негизи бир кандайдыр бир чечим кабыл алаарда бир мисал болот, же бир жашоодон бирөөнүн турмушун көрөсүң. Ушул чечимди кабыл алаарда сизге эмне түрткү болду эле? Ушундай чечим кабыл алаарда. Бир үй бүлөнү көрдүңүз беле, ушундай бир жаштардын үй бүлөсүнө аралашкан. Бул негизи биздин коомдогу актуалдуу темалардын бири да, баягы кайнене, келин деген темаларчы. Именно бир үй бүлөнү көргөм деп айта албайм, бирок уккам да. Уккандарым бар. Анан бирок жакшы нерсени ойлосоң жакшы нерсе болот деп коет го, андай нерсеге көп деле маани бергим келбейт. Бирок ар кандай кырдаалдар болот, кайненеси түшүнбөй, баласын кызганып деген ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Кудай сактасын, албетте. Ошодон улам өзүбүзчө эле сый болуп жашаганыбыз туура го деп ойлойм да. Анткени көп эле келиндерди көрүп атабыз, чогуу жашап, эч кандай урмат сый көрсөтпөй жашап, жаман көрүп жашап жүргөндөр деле бар да. Андан көрөк алыста туруп, бирок алыста эмес, албетте өзүнүн үйүнүн жанына деле үй салып берип койсо болот да. Тиричилик отдельно болуш керек. Мисалы үчүн илгери деле чоң ата, чоң энелерибиздин балдарды үйлөнткөндө бир боз үйдө чогуу жашап алышкан эмес да, жадына бөлөк боз үй тигип өзүнчө бөлүп коюшкан. Ошондой мааниде айтам да менчи. Менин суроом бар эле. Мен суроо берип койчу. Азыр боз үйдү айтып кеттиңиз. Эми боз үй дегенди азыркы заманга ала турган болсок, ал отдельный комната дегенди эле түшүндүрсө керек дейм да. Экөө жанаша болгон, кызматын кылган бирок. Экинчиден, бардыгыбызда ата эне бар да, ата энеден өткөн бул дүйнөдө ыйык нерсе жок. Сиздин дагы ата энеңиз бар, сиз дагы эртең ата эне болосуз. Эгер баардык эле келиндер мен отдельно жашашым керек десе, эмне кылыш керек? Ата энелерди бүт карыялар үйүнө берип коюш керекпи? Вот именно бардык кыздар, бардык балдар өзүнчө жашайбыз дебейт. Арасында чогуу жашагысы келгендер бар. 90% айында. Мен сизге суроом бар. Нурлан. Бардыгыбыз эле туура айтты, ата энебиз бар. Сиз деле келечекте эне болосуз. Келечекте балаңыз ушинтип келиним каршы болуп атат сиз менен жашаганга десе, кандай акыбалда болосуз? Жакшы эле акыбалда болом. Туура эле түшүнөсүзбү? Өзүңүз алдан күчтөн тайып калган кезде, балдардын муктажына көз каранды болуп калган кезде, анан ушундай суроо туулат да бул жерде. Бул ата эне эң ыйык нерсе, ата энеге сый урмат көргөзүш керек. Анан намустуу эркек келинчегин тандап апасын кечип кетпейт го дейм. Ата эне ыйык нерсе дегенге мен эч кандай каршылыгым жок. Кудайга шүгүр, өзүмдүн деле ата энем бар. Кийин келечекте мен балдарым өзүнчө жашайбыз десе, өзүнчө жашаганга макулмун. Ошол убакка чейин өзүм болочоктогу жолдошум экөөбүз жардамчыларды алып үйгө иштеткенге мүмкүнчүлүк түзөбүз деп ойлойбуз, эгерде андай маселе болуп кала турган болсо. Сиз үчүн оңой да азыр биз кийинчерээк жардамчыларды алып, ошентип жашайбыз, балдарыбызды бөлүп кое беребиз депчи. Бирок ар кимде, бардык адамда андай мүмкүнчүлүк болбойт да.
ата энени акыры кийин картайганда азыр Кыргызстанда пенсия деле мындай жетишерлүү эмес, дары дармек кымбат, жардам бериш керек, башка жактарынан караш керек, бүт камкор керек да. Ата энебиз бизди мындай жакшы үмүт менен чоңойтты го. Албетте жакшы үмүт менен чоңойтты. Биз дагы алардын ак сүтүн актаганга милдеттүүбүз, конечно, бирок ошол убакыт келгенче жашайбызбы, жашабайбызбы ким билет, ошондуктан ошол учурда көрөлү. Өзүңөр айтып кеткендей эле ар бирибиздин ата энебиз бар. Мисалы үчүн мен энемде мен жалгыз кызмын, башка эч ким жок. Ошондо менин апам менен кимиси жашайт экен? Андай болбойт да. Эч ким айткан жок да, карлар үйүнө берип салалы дейсиңер. Силер биз калтырып атабыз го ата энебизди. Силер деле аракет кылгыла да. Матайым кечиресиз. Сизге жооп берип коеюн да. Эне бул ыйык экенин баардыгыбыз билебиз. Азыр эле дагы бир жолу айта кеттиңиздер, тастыктагым келет. Сиздер бизди ата энеден таштап, биз деле силерге келип атпайлы деп атпайсызбы? Силер деле ата энеңерди таштаган. Мен ойлойм да. Негизи акылдуу аял заты, аялдардын акылдуусучу ата энени баалайт жана бийикке коет, анан мен таштадым, сен ташта деп кайра күйөөүн мажбурлабаса керек дейм да. Себеби мажбурлоо бул эркек затында билесиңер, сиздерди кандай карасак, ата эне дагы бизге ошондой эле вазипа, мойнундагы парыз сыяктуу. Сиздерди биз ошону сиздерди алып, ошол ата энемдин урматын, батасын алсак, ушулардын ысык чайын ичсе деп алардын ак батасын биз алгыбыз келет да негизи. Алардын батасын алгыбыз келет, биздин оюбуз ошол. Анан сиздерди айтып атасыздар, биз ата энени таштап сиздерге баратабыз, сиздер деле таштасаңар болот да деген сыяктуу. Бул суроо кичине орчундуураак да. Аты жөнүм Мерболот, 27 жаштамын. Мен айтар элем, мага жар керек. Жылмайып күлүп турган, жоодурап, сүйүп турган, кабагым бар жогун кашымдан билип турган. Дал ушундай кыздарды күтөм. Эми мажбурлаганда эч ким мажбурлаган жок. Мисалы үчүн мен айтпайм, мен апамды калтырып атам, сен да калтыр дебейм. Бирок изначально менин деле талабым, мен мисалы үчүн ата энеси менен жашагым келбейт. Потому что мен деле нормально жашагым келет. Мисалы үчүн кухняда келип алып, эркелеп, артынан кучактап, жаным деп, анан ата энеси жанымда турса мен анта албайм да. Мен свободно жашагым келет, эркин, эмне кыларым өзүм билип, качан ойгоном, эмне кылам өзүм билип. Анткени биз үй бүлө болгондон кийин глава государства мен күйөөм жана мен. Сиздики да туура, бирок мен ушундай окуяларды кинодон көп көрөм да. Негизинен алганда биз кыргызбыз, менталитетибиз бар, салтыбыз бар өзүбүздүн. Биз эч качан каныбызга сиңип келген, мисалы ата менен кандай бийик койгонбуз, керек болсо жоолугу жолдо жатса үйдө көтөргөнбүз, калпак астыбыз болсо түндүккө бийикке көтөргөнбүз. Мен ойлойм, ушул нерсени канда бар кыргыз баары бир жасайт. Биз себеби кыргыздын балдары. Туура айтасың. Мен деген балдарга кошулат элем да, себеп дегенде бул жакта кыздар талапты, кыз менен эркек окшош эмеспиз биз. Балдар бизден, эркектер бир эмеге өйдө турат. Ошондуктан талапты туура койгонду үйрөнөлү да. Талапты биз деген ошол эркектин өзүнө коелу, ата энеге эмес. Бул жакта ата эненин вообще күнөөсү жок да. Мисалы, мен 30га чыктым да, сен канчадасың? 25-те, мен деле сендей убакта ушундай ойлонсом керек, бирок азыр менин оюм, мен кайнене, кайната менен жашагым келет. Если мен баланы сүйүп кала турган болсом, ал мени жакшы көрүп, экөөбүздүн ортобузда сүйүү бар боло турган болсо, мен эмне үчүн анын ата энесин сыйлабайт экенмин? Эмне үчүн анын ата энесине барып, чайымды куюп, монтип, каалаган нерсесин кылып бербейт экенмин, мисалычы. Даже нормально анан өзүнчө бөлүнүп жашагандарды деле көрүп атпайбызбы? Өзүнчө бөлүнүп жашап алып, бир ай жашап, 2 ай жашап эле ажырашып кетип атышат мисалы. А наоборот, ата эне деген жакшы тилек ойлорун айтат, батасын берет. Ошолордун батасын алган кандай жакшы мисалычы. Сен өзүңдү деген мамаңдын ордуна коюп көр, же өзүң деле да, допустим, бир эле балаң болсо, кийин бир эле эркек, жалгыз балаң болуп, ошо келиниң келип алып сага биз сиз менен чогуу жашабайбыз, а сен мындай ооруйсуң, 60-ка чыгып калдың, эми Кудай өмүр жашыңды узун берсин. Бирок мындай бүт нерсе бумеранг менен келет бул жашоодо, ошону унутпайлы да. Ата эне, ал ата эне, Аллахтан кийин келе биздин ата энебиз турат. Ошо кыздарга айтарым, ата энени сыйлай билсек, себеби ата эне бар үйдө ырыскы бар.
Анан бул ата эне менен чогуу жашагандын өзүнүн да жакшы жактары бар. Мисалы балдарыңа көз баш болуп каралашып, тарбиясын берип, туура кеңештерин берип, жол көргөзгөнгө даяр да ата эне любой учурда сени колдоп турат. Андай болсо, макул. Мисал үчүн мен даярмын күйөөмдүн ата энеси менен жашаганды. Бирок менин апам биз менен жашайт да. Анткени менин апам 80-де. Менин апам деле ооруйт, жалгыз калтыра албайм, башка эч кимим жок. Только если так. Бирок менин апам өзү мындай кичине обрусевший, современный болгондуктан өзү айтат: кызым, мен сен менен өзүм эле жашабайм. Мен киришким келбейт сенин үй бүлөңө. Мындай жакшы, мындай эле жүрөлү, жамандыктарды көрбөй эле коеюн. Ошон үчүн мен өзүм эле сен менен жашагым келбейт дейт да. И я думаю, любой орусча айткандай мудрый родитель өздөрү деле балдары менен жашагысы келбейт. Мисалы үчүн мен деле, мен өзүм балам өсүп атат, баламдын үй бүлөсүнө киришким келбейт. Просто бактылуу болсун мен үчүн болду. Ситуациялар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ата эненин каалоосу, баланын ошол эле келиндин каалоосу, ар ким ар кандай каалаганга негизи укугу бар. Бирок кайра Адинайга менде суроо атат. Кастингде экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ошондо канча бир туугансыңар дегенде эсимде жок. Жок, бирок бир уул бар, келин бар үйдө дегенсиңер, э? Жеңем бар. Ата эне жеңем бар, ата эне менен чогуу жашайт дегенсиз, э? Ошол жеңеңиз ата энеңиз менен чогуу жашап атат, анын каалоосу деп жооп бергенсиз. Ошол көрүнүштө сиз көрүп чогуу жашайсызбы? Ооба. Ошол кайсыл жактары сизге плюс сыяктуу, кайсыл жактары минус сыяктуу көрүнөт? Ошо чогуу жашаган кайнене, кайната, келин болуп чогуу жашап аткан картинадан. Сизге өзүңүздүн эле үй бүлөңүздөн. Плюс жактары жеңем менен байкем кичине урушуп кеткенде батыраак жарашышабы, ошондой болуш керек дейм да, бирок көрө элекмин да өзүмчө. Минус жактарын жеңем антип айтып берген эмес мага, бирок өзүм ойлойм да, өзү выходнойдо келип түшкө чейин уктагысы келет болуш керек, бирок ыңгайсыз болгондуктан уктап жата албайт болуш керек деп ойлойм да. Ал иштейт да, анан выходной күндөрү ошентип кенен кезир жүрө албай калабы балким деген ой кетет. Бирок ошо көрүнүштө ата энеңиз жагат экенин байкайсыз да. Ата энеңизге ошондой чогуу турган, жана айтып атканыңызбы жогоруда, жанагы акчага кызматкерлерди алып келип иштетсек болот да, кийин келечекте. Эми келечекте ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кудай буйрса, кимдин кандай ниети болсо ошонун жеткирсин Кудай. Бирок ошол эле учурда баягы өзүңүзгө азыр байкалабы жокпу, сырттан сатып алган сатып алып ичкен тамак менен үйдө жасап жеген тамактын айырмасы бар го, мындай кандайдыр бир мээримби, сүйүү, уют, ошондой сыяктуу сезилбейби сизге? Сезилет, бирок ал андай уюттуу дем алыш күндөрү үй бүлөң менен чогулуп көрсөтүп койсоң болот да. Сый урмат боюнча дагы чогуу туруп деле сый урмат көрсөтпөй жүргөндөр канча, анан өзүнчө туруп деле сый урмат көрсөтүп батасын алсаң болот го деп ойлойм да. Ошол эле учурда бул сиздин баягы акыркы чечимиңиз эмес да, э? Эгерде мындай кандайдыр бир жүрөгүңүзгө жагып калса, анын дагы сиз азыр мындай кесе чечим кылып айтып атпайсызбы? Ошондой эле мырза сизге жолугуп калат деп мага эмнегедир ошондой ой келип атат да. Мындай сизден дагы үстүн түшө турган, мындай мен айттымбы болот деген сиздей күчтүү айымдарга ошондой мырзалар туш келет да. Ошондой болсо сизге жагып калса көнөсүзбү? Албетте, эгер ал менин көңүлүмдү алып, ар кандай эмоциялар тартылып, менин көңүлүмдү алса, албетте бир чечимге келип, кызмат кылганга даярсыз. Кызмат кылганга даярмын, албетте. Ошондой эле болсунчу, кол чаап коюңуздар көндү. Азыр мен кошумча алып кетейинчи. Негизи мен недавно 34-кө чыктым. Эми мен деле үйлөнүп ажырашым дегендейчи, анан ошо тажрыйбамды айтып кетейин деп атам да. Негизи Адинай айым да. Негизи бул айым туура эле айтып атат. Колдон келсе бөлүнө эле кеткен жакшы да. Өзүнчө эле мамлекет куруп, өзүн. А так родительдерге барып туруш керек. Кону катары эле алып берүүчүсүн алып берип эле ошонтип эле батасын алса болот. Если бирге жашап алса, ошондой нерсе башталат, ажырашуу деген башталат. Мамасы деген кызганат негизи. Баштан өткөн нерсени айтып атам да, мен асмандан алып түшкөн жок негизи. Ошондой болот. Мындай суроо болот мендечи. Азыр ата эне менен жашагандан айынан ажырашуу болот деп атпайбы? А эмнеге мисалы бизде мурун мисалы ата энелерибиздин почти ар бири мисалы кичүүсү бир үйдө 4-5 келин жашаган айтыңыз. 4-5 бир үй бүлөдө 4-5 келин ата энеси менен жашачу.
ар бир почти ата энесин таштаган анда карылар үй деген нерсе жок болчу да, бардыгы прям 100% ата энеси менен жашачу, и ошол эле момент ажырашуу жок болчу да. Аз болчу. А эмне кийин азыр ата эне менен жашаса ажырашат деп атасыз? Санжар мырза, анда деген ал кайсы убак болуп калат? Анда интернет жок болчу, телефон жок болчу, ничего не развито болчу да. Негизичи азыр алып келгенде сен Инстаграмда көп нерсени алып сен азгырласың да. Негизичи көбүнчөсү. Азыр ошондо телефон бизге тоскоол болуп атабы? Жок, негизи көбүнчөсү большинство ажырашуу ошондон болуп атат да. Башка жакты көрөт негизичи. Богатствону көрөт, машинаны көрөт. А почему мой муж не зарабатывает деген? Ата энеден эмес, телефондон. Жок, негизи ошого да тегишелүү да негизичи. Аябай катуу тема болуп кетти окшойт буну. Бир үйдө 2-3 келин жашайт дегенди мен көргөн эмесмин. Туугандарымда да кездешкен эмес. Биз көргөнбүз. Мен мисалы үчүн мен чоң атам өзүм балдардын бардыгына ар бирине өзүнчө там алып берип, үйлөнгөндө баарын бөлүп кимиси калам десе ошону өзүнө алып калган да. Эми ал убакта сиз балким кичинекей болчу 25 жаштасыз да. Кечиресиз, менде Адинай айымга суроом бар эле. Сиз айтып кеттиңиз, азыр сымбат айтып койсоңуз. Азыр мен жооп берип кетейин дегем Санжар мырзанын сөздөрүнө. Менин оюмча мурун эмнеге андай болчу? Мурун аялдар үчүн уят болчу. Мисалы үчүн сен өзүң үй бүлөң дагы үйгө албайт. Анан кийин айылдын баары сен жөнүндө жаман айтат. Анан сен эч жакка бара албайсың, кете албайсың, же жумушуң жок, же үйүң жок, же эчтекең жок, каяка барасың. Ошон үчүн моюнтуп эле жашачы. Азыр аялдар уже өзүнүн оюн эркинирээк айтып калганда, өзүнүн ой пикирин азыр аялдар өздөрү мырзалардан көп акча таап атат. Ошон үчүн азыр аялдар могут выбирать дегендей. А раньше Адинай айымга суроом бар эле. Сизде байкеңиз ата энеңиз менен жашайт экен, жубайы менен, ошондо сиз билгениңизди, сиз ушул оюңузду айттыңыз беле байкеңизге? Ушундай кичине тура эмес болуп калабы же кандай болот деп өзүңүздүн оюңузду мынтип айтып жеткирип? Эмнени? Тактап айтсаңыз. Үйдөгүлөр менен чогуу жашаган болбойт, өзүңөр жашаганыңар эле тура деп оюңузду жеткизип көрдүңүз беле? Ата энеңизге, үйдөгүлөргө айтып көрдүңүз беле? Мен алардан улуу болбосом, алардын үй бүлөсүнө кийлигишип андай нерселерди айтпайм. Мен бул жакта балдар тараптамын. Мен болсо кичине мен эле да, азыр 30га чыгып бул ушинтип атат деп ойлоп калышат да көбүчө. Мен кичинекей кезимден эле ошентип ойлочумун. Типа кайнене, кайнете менен жашайын депчи. Мага наоборот ошондой жагат да. Если той-пойлорго барып калсак, балдарыбызды коркпой таштап кетип калабыз да. Арканды узун таштап атат эле. Да, кандай плюстар болушу мүмкүн? Эми алар үй бүлөсүндө мисалы кандай тамак жакшы көрөт, кандай жасаш керек, апабыз жакшынакай кылып үйрөтүп берсе, наоборот ошо жакшы го. Ошонун каада салтын, ошо бир семьянын өздөрүнүн бир, например, жакшы көргөн тамактары бар. Майрамдарда мисалы ошо тамакты жасап жешет, мага үйрөтөт, мисалы ошонучу. А мен кийин өзүм келиниме үйрөтөм деп мындай. Мага наоборот чогуу көп семья болуп жашаган жагат. Жакшы экен, Сымбат айымга суроо берип коеюнчу. Азыр Сымбат айым айтып кетти да, азыркы кыздар мурункуларга салыштырмалуу өзүнүн талабын талашып атат. Азыркы кыздар өздөрү зарабатывать этет дагы, ошон үчүн кенен мындай өзүбүзчө жашайлы деп айтып атат да. А бирок сиздер баякындай болуп атат да, Европанын өзүңөргө выгодный жагын тарабын алып атасыздар дагы, калган нерсени коюп коюп атасыздар да. Ошол эле учурда баягы бөлөк жашайлы деп туруп, бирок эркек мынча акча табыш керек, мынча акча алып келиш керек деген нерсени кайра эле калтырып коюп атасыздар да. Эми эркек акча табыш керек да. Конкретно в любом случае табыш керек. Мисалы үчүн азыркы жашоодо 100 миң үчүн азыр ушул тема көтөрүлүп атабы? Аны айткан мен эмес, бирок азыр 100 миңге кайсы жашоо? Азыр 100 миңге это базовая потребность. Продуктыларың, квитанцияларың, анан кийин макул жолуң. Ошол эле 100 миң болуп кетип атпайбы? Ошондо это жөн эле базовый минимум болуп кетип атпайбы? Мен эркек акча таппаш керек деген нерсени айткан жокмун. Болгону
эркектин өзүнүн милдети бар, ал акча табыш керек, бирок аялдын дагы өзүнүн милдети бар да. Ошол нерселерди бөлүштүрүп, жакшы түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек да. Эми ошондой болуптур. Азыр биз аябай жакшы убакта жашап жүрөбүз. Акчаң болсо, домработница да болот, баары да болот. Үйүңдө тамак да турат, үйүң таза да болот, акчаң болсо. Мисалы үчүн мен 100 000 айына табам деп коелу. Ошондо мага 40 000 тапкан мырза эмне кылам аны? Мен өзүм багамбы? Эми бул макул багайын. Целеустремленный болсо багып берем, не проблема. Анысы такыр эле маселе эмес. Бизде мындай болуп атат. Эми ар бир адамдын ой пикирин биз сыйлайбыз, Анан бул ар бир адам ошол мнение менен жашайт экен. Анан кээ бир адам болот экен, ошол мнение менен аягына чейин чыгам дегенчи. Ошон үчүн жакшы айтып атпайсыздарбы? Жашоо бумеранг деп атасыздар. Жашоо чын эле бумеранг. Эгерде жаш кезиңде күчүң бар кезде, акылың бар кезде эмне пайда алып келсең, кийин карыганда ошондо өлөтүн көрөсүң да. Биз эми жана айтып атпайсызбы, сымбат айым, илгери коркуччу да ошон үчүн минтишчи да депчи, ал сөзүңүзгө кошулбайм. Анткени илгери корку эмес, биринчиден урмат сый бар болчу, анан экинчиден ар бир ата-эне кызы үйүнө келгенде эмнеге ажыраш, неге келдиң, жолдошуң менен барып жаша деп ошентип жашаткан. Бирок убакыттын өтүшү менен азыр ошолор бактылуу үй бүлө болуп, мына биз Кыргызстан калкы көбөйүп атат да. Алар бир күнү абушкасы кемпири отуруп, ошол убагында урушуп кеткен, эмоцияга алдырган нерселерин эстеп алып, мындай күлүп, жакшылык менен эстейт да. Бизде ошондой совет берчү ата-энелер алсыз болгондуктан бизде ажырашуу бат болуп атат. Эркек киши да батыраак эмоцияга алдырып коет, айым да батыраак эмоцияга алдырып коет, анан жашоону мындай бат эле чечип чыгып атат да. Ажырашып кеткен бул нормалдуу көрүнүш катары биз кабыл алып баштадык да. Негизи ошол нормалдуу көрүнүш кабыл албашына биздин ата-бабаларыбыздын салымы чоң болгон үчүн мурда үй бүлө көбүрөөк сакталып келген деп ойлойм. Бул негизи ажырашуу аябай оор темасы да. Анан биз сен неге минттейин, сен неге антип атасың, неге кайнене менен жашап атасың деп биз бир да катышуучуну урушканга акыбыз жок. Мисалы Айзадай мына өзүнүн талабы бар экен, мен кайненеме кызмат кылам, мындай кылам дейт. Буюрса 5 балалы болсо 5 баланы эне кандай мээрим менен өстүрөт. Азыр мен балалы болгонго мен жубайымды көрүп жатам, күнү түнү уктабайт да, мисалы баласы үчүнчү. Бирок ар бир ата-эне ошол балам кийин чоңойгондо балам тың болуп, аялында мени да багала турган болсо деп ар бир ата-эне кыялданат. Эч бир ата-эне мен балам менен жашабайм дебейт, эгерде баласы аябай тың болсочу. Ал ата-эне баарын билет. Эгерде баласынын слабый болсо, аялын өзүн бага албай турган болсо, балама оор жүк келтирбейин деген сыяктуу, анан ата-эне мен балам менен жашабайм дейт. Баягы балалардын курсагы ачык болуп турса, ата-эне биринчи балдарын курсагын тойгузуп коюп, өзүнүн курсагы ачык болот го. Ошол сыяктуу баласынын состояниясына карап ата-эне ушундай чечим чыгарат да. Бирок бир дагы баласын тарбиялаган ата-эне мен балам менен жашабайм деп айтпайт. Ниет кылбайт. Ниет кылбайт. Анан кызганыч бул ажырашуу деп айтып кетпедиңиздер, мисалычы. Ата-энеси менен жашаса ажырашып кетет, анан жашабаса ажырашпайт депчи. Негизи үй бүлөнү ошол чогуу жашаган кайнене кайната сактап калат. Анткени экөө урушуп атканда токтотуп калышы мүмкүн, экөөнө кеңештерин бериши мүмкүн. Эми биз мындай жашоону жашап көргөн жокпуз да, бирок биз жашап көргөндөрдү көрүп үлгү алып атабыз да. Ошон үчүн биз бул сөздү жыйынтыктайлы. Ар бириңиздердин ой пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Бирок чындыгында азыр эмне менет кылсаңыздар, карыганда ошону көрөсүздөр. Ошон үчүн колдон келишинче ойлонуп, туура чечим чыгарууга аракет кылыңыздар. Биз бул теманы жабалы. Өтө оор тема бул. Ар кимдин ой пикирин сыйлайбыз, түйүн таба албайбыз биз. Ошондуктан кийинки суроолорго өтөрө турган болсок, талап жөнүндө айта кете турган болсок, келиңиз. Азыр атыңыздар толук жаттай албай атабыз, ошон үчүн кечирим сурайбыз. Сиздин кандай талаптар мырзаны каалайсыз? Менин атым Тажигүл, жашым 24-тө. Ош облустунун Карагылжа районунан болом. Мага келчү мырзага талаптарым: бою узун, туруктуу жумушу бар, чечкиндүү жана ордорду менен сүйлөгөн, сөз менен эмес, иш менен далилдеген мырзаны күтөм. Менин талабым ыймандуу, оор басырыктуу, ордорду менен сүйлөгөн мырза болсо, бою узун, мындай кашы көзү кара, сөзүнө турган, чечкиндүү, мындай сөз менен эмес, иш менен далилдеген мырза болсо дейм. Сиздин талабыңыз кол чаап туралы, бул да жакшы. Саламатсызбы? Саламдашканбыз. Менин талабым 25-тен 30-га чейин жаштан
жаштан алсак көбүнчө ошол акылдуураак болсо дейм да. Акылдураакы? Акылдуураак анан Акылдуу же акылдуураакпы? Эми акылдуураак болсо деле болот. Кийин акылдуу болуп кетет да. Ошол жашы ошо 25-30га чейин. Саламатсызбы, менин атым Эржан. 34 жаштамын. Көл жергесинен болом. Келчү талапкериме болгон талаптарым өтө жөнөкөй эле. Өзү акылдуу болсун, билимдүү болсун, өзүнө тыккан болсун, и тыңыраак болсун. Кол чабуулар болсун, келиңиз сиздин талабыңызды кабыл. Атым Бердибек, жашым 25-те, Ош шаарынын кулунда болом. Менин кызга болгон талабым бекем ыймандуу, акылдуу, билимдүү, ой жүгүртүүсү кенен кыз болсо полностью жоопкерчилик алганга даямын. Мен талабымды мындай конкретныйраак айтпасам, азыр ыймандуу, татынакай деп койсо, деп эле койсоң, ата энең менен жашабайм кийин, же болбосо мынча акча табышым керек деген кыздар деле бар турбайбы? Бар да, анан ошондойлор эме болуп калбасын дейм да. Меники ошо ата энем менен жашайбыз. Мага баягы сөгүнгөн, баягы сигарет чеккен, ачык кийинген, денесине өзгөртүүлөрдү киргизбеген кыздар болсо, ыймандуу, татынакай. Менин талаптарым баягында эле айтып кеткендей эле медицина тармактабы же орган жактабы болсо жакшы болот дейм да. Талап менен келип турса, мен да ушул талапты катуу коеюн дедим. Кайрадан мен Асылбеков болот. Өзүңүздөр билгендей мен 4-сезондун катышуучумун. Кудай буйруп 5-сезонго келип отурам. Мен талаптарымды айта кетсем, ыймандуу, илимдүү, билимдүү, көп тил билсе, органда иштесе, медицина тарапта иштесе, өтө жакшы болгудай болуп турат. Эгерде мен талаптарыма туура келсе, жооп берсеңер, келсеңер болот биз жолуктун долбоорунда. Чоң рахмат. Да кандай десем, сулуу, бою менден узун эмес, бир аз 1-2-3 сантиметр ылдый болуп турса жакшы болот го дейм. Ошол. Сымбат эмне күлкүңүз келип атат, болот айтып атса деле. Дагы айта бериңиз уялбай. Буйрса таап бересиз ушундай. Жакшы ниет менен. Ошо эртерээк таап берсеңер жакшы болот. Болгон ошол мен таап колдон чыгарып ийбедиңизби? Биз эң сулуусун таап бергенбиз сизге. Эң акылдуусун. Сымбатайымбы? Сымбаттуусун. Сымбаттуусун таап бергенбиз. Болгон ошол талаптарым. Ал жагын ойлонуштурабыз. Келиңиз, сиздин талабыңыз. Менин атым Гүлкайыр. Мен 95-жылкымын, Нарын шаарынан болом. Мен бул долбоорго келимдин себеби өзүмдүн өмүрлүк жарымды табуу. Менин талаптарымды айта кетсем, жашы 27-ден 35 жашка чейин чечкиндүү, өзүнө ишенген жана дагы туруктуу жумушу болушу керек. Менде күчү деле боло берет. Жашы 27-ден 35 жашка чейин. Мурда үйлөнбөгөн, балдары жок. Жана дагы мен айылда болсо, айылда деле условиясы болсо жашай берем да. Ата-энесимен деле жашай берем. Ошо. Жолдошуңуз менен деле жашай бересиз. Өзүн туруктуу жумуш. Тергесинде койбошун. Өзүн туруктуу жумушу болуш керек, албетте. Үйлөнүү максаты болгондон кийин анын өзүнүн туруктуу жумушу болуш керек, үйү болушу керек. Кептим бар биякта жаткан турбай. Ошо. Бирок баягыда бир суроо берип калышы да, азыр көптөгөн кыздарга суроо берсе, акчасы болсо, машинасы болсо дейт го эми тема. Бирок ошол айтып атат да, эч ким мындай ушул келечекке караган көз карашы болсо, потенциал болсо депчи. Мисалы, кээ бир кыздар хан сарайда жашаган балдарга тиеп атат, бирок ошол хан сарайда бактысыз болуп калып атат да. Ошон үчүн эң биринчи кыздар биз потенциалды анан ыйманды сурашыбыз керек да. Эгерде потенциалы ыйманы бар адам эч качан сизди корголбойт да. Аракетчил анан ыймандуу. Ушул мырзада эки сыпат болсо болду, ал мырза ийгиликтүү мырза да. Мен эми жолдошуңуздар ошондой болушун каалайт элем. Бирок кыздар азыр аябай акылдуу, аракетчил, ыймандуу, ошол эле учурда особнягы дагы бар, машинасы, акчасы дагы барын сурап атат да. Бул менимче баягы жаш курактын категориясына да карап болуш керек. Көбүнчө жаштар байкайсызбы Канат мырза?
бизде көбүнчө баягы 20-25ке чейинкилер ошо бирге бутка турсак деле макулмун дегендер болот да. 25тен нары кеткендер уже 30-35. Булар ойлонот болуш керек. Ушул жашка чейин мага ылайыктуулар, мисалы 30 жаштагылардан ушундай уккам да. 30 жашка чейин эч нерсе кылбаса, демек кийинкисине деле үмүт жок да. Эгерде бир кандайдыр бир ишти кылып туруп, анан кийин банкрот болуп же буттан тайып калса, анда эч нерсе эмес. Эч нерсеге аракет кылбаса, ушуга чейин эч нерсеге жетпесе, анда мындан аркысына деле мындай кепилдик жок да деген сыяктуу ой жүгүртүп калып, бул ушу жаш куракка байланыштуу болуш керек деп ойлойм. Жашырактар айтып атпайбы бул жакта? Жашырактар деп эле мен Гүлкайырга карайм. Сен 20 жашта эле ойлоп алдым мен уже. Жеке мындай байлыгына караган кыздарга айтып кетмек үчүн мындай бала 23 жашында окуу жайды бүтсө, чоң окуу жайды бүтсө, мен статистика карап атам. 23 жашында окуу жайды бүтсө, андан кийин башында 1-2 жыл жумушка кирип көрөт да. Өзүнүн кесиби боюнчачы жумушка кирип көрөт. Ал жакшыбай макул бизнес ачсын. Бизнес ачып ал бизнеси өнүп кеткенине деле ал уже 3-4-5 жылдын ичинде ал уже особняк салып, аябай байып чирип кетиши өтө аз процент да. Өтө аз. Кээ биринде болуп кетиши мүмкүн. Ата кээ биркилери кулап эметип атат, ал 10 жыл деген убакыт алышы мүмкүн да ал нерсечи. Анан жашы мончадан мындай өзүнүн возрастындагы адамдар айтат дагы ушундай болушу деген бул байдын баласы эле келбесе, а так жаштардан ошончолук бизнести ачып кеткендери аз да. Ал статистика боюнча бардыгыныкы болуп кете бербейт ал нерсечи. Көбүнчөсү балким 40-ка жакындап калгандардыкы болушу мүмкүн. Кандайдыр бир алгачкы жетишкендиктери болушу мүмкүн, ошондуктан мындай аракети бар, мындай бир нерсени ишти баштап аткан, бир иштин үстүндө жүргөн, мындай ой жүгүртүп, бир иштин артынан чуркап жүргөн потенциалы бар баланы карагыла деп айткан сөзүнө Канат мырзаныкына кошулам да. Ошол нерсеге карасаңыздар туура болот да. Ооба. Санжардын сөзүн толуктай азыр. Көбүнчө жакшылыктарда жүрөм го мен дагы. Ошол үй той, особняк үйлөргө тойлорду беришет го, ошолордун да мындай жаш курак категориясын карасаң 40тан нары болот да, 40, 45, 50гө чейин ушул курактагылар анан көбүнчө чогуу иштеп, чогуу салган үйлөрүндө. Же мага ошондойлор туш келип калабы? Негизи мен көбүнчө барган жакшылыктарда ошол категориядагы үй бүлөлөр үй той берип аткан болот да. Демек чогуу салсаңыздар деле болот деген сөз айткысы келди Санжар. Келиңиз. Менин атым Бексултан, 28-демин. Мен издеп жаткан айымдын жашы 28-де болсо аябай сонун болот. Жумшак мүнөздүү болсо андан да жакшы болот. Аниманы жакшы көрсө анда аябай сонун болот. Бир жолу саламатсыздарбы? Мен талаптарым жумшак мүнөздүү болсо жакшы болот. Айым ушундай айымдар жагат. 28 жашка чейин айылдык болсо боло берет. Ата энеси менен жашай берем. Сиз тескерисинче тийин ата энеси менен жашай бересиз, Тамаша. Түмсүз нерсе болбосун деп, ошого мен үй бүлөдө жалгыз эркек баламын. Мен өзү максат мындай, ата эне менен жашасам өзү жакшы болот. Анткени мени кичине кезимден бери ушинтип үйрөткөн. Сен жоопкерчилигиң бар, сен эркек баласың, сен ушу биз караганыбызда сен бизди карайсың деп ушинтип үйрөткөн. Бирок айымдарды дагы түшүнөм мен. Мындай сүйүктүү, жакшы кайненени мен көрө элекмин бир дагы жолу ушу өмүрүмдө. Ошого эгерде ушунчалык эле кыйынчылык болуп бири-бири менен сөз табыша албай койсо, анда чыгып бир квартирага, үйгө чыкканга өзү даярмын. Бирок жалгыз баламын. Ошону айтып кетейин дедим. Апакеңиз капа болуп калбайбы сизди угуп? Апакем аябай түшүнүктүү, мээримдүү адам өзү. Ошого өзү көрсө, мен кыйналганымды көрсө, мисалы, мен бул тарапта аялым болсо, бул тарапта мен апам болсо, мен ортодо кыйналам да, ошо мен калып кетем да эки оттун ортосундачы. Сиздин тандооңуз жубайыңыз. Иә. Тандооңуз жубайыңыз болот, Ошону мен апам көрүп туруп эле өзү эле айтат го дейм да, ушундай эле тил табышпай эле, ушундай эле мындай эң жаман орусча айтмакчы сценарий болот го. Бири-бири менен урушуу эле мындай жаман болот го. Ошондой болуп кетсе, менин апам өзү эле айтат го дейм.
ушундай эле чыгып калат. Атам азыр эле айтып атат. Ар бир адам өзүнүн ой пикирин сыйлайбыз. Келиңиз жана жаныңызда бийкечке көрүп коюңуз. Сизде ак жүрөк жана бекем сөз болсо, анда мени тандап келиңиз. Атым Зарипа, жашым 25-те. Сиздерди күтөмүн. Менин талабым кандай десем, мен өзүм шашмай кызмын. Шашмай кызмын. Спорт залга барамын, тренировканы жасаймын. Вот ошо мага ошондой эркек керек да. Тренировканы кылган эркек керек мага. Өтө туура. Да, тренировканы жасаган. Постоянно спорттомун да. Ошон үчүн жубайым да жактырат да, күн сайын сүйүүсү артып турат мага. Вот, мен минусум эмне, тамак жасай албайм, ошону айтайын. Бирок аны бирок тийсем. Ал оңой эле. Минусуңарды айта кетсең. Минусум сразу эле айтып коеюн, ал оңой. Такыр тамак жасай албайсызбы? Эч кандай тамак. Мындай плов, оштон болсом да пловмун да, беш бармактар жасай албайм. Оңой тамактар жасайсыз. Үйрөнөсүз. Үйрөнүш оңой эле. Ошентиңиз. Даамы чыккыча бир даамдуу тамак болчу 5 жыл кететкенде эле 5 жыл күйөөңүз даамдуу тамак жебейди эле. Мен финансылыкка жака эмем жок мындайча. Кызыгыңызбы? Мындай кызыктарым жок. Например, главное мага жагыш керек да. Мында эркек, мында чынчыл эркектер керек. Анткени мен өзүм кичимен бери мен өзүм чечем деп көнүп калганмын. Ошого жаным тустой, сен туруп тур, мен чечейин. Сен артында эле туруп тур деген эркек керек да мага. Болду да. Эң жакшы каалоо болду. Ушундай эркек болсо, демек ал сизди багат, жыргатат, бактылуу кылат ал. Калган поддержкасын өзүм берем. Акын баланыкын укпай туралы. Чайы бар. Альбина, сиздикini угуп элекпизби? 100 миңден тышкары эч ким укпайт го. 100 миң келе так. Болду. Салам кыргыз элим, менин атым Альбина, жашым 22 жашта. Менин талаптарымга келсек, бою менден узун жана жоопкерчиликти алган, өзүн тапкан мырзаны издейм. Андан тышкары айтып кетейин, жашына келсек 25-тен 30-га чейин бою менден узун жана өзүнү бул жашоодо тапкан, туруктуу жумушу бар, ошондой мырза издейм. Мага күчтүү, түшүнгөн, кызымды сыйлаган, жумушу болгон, 35 жаштан 45 жашка чейин болгон эркек керек. Өзүм жактан жакшы аял болгонго аракет кылам. Менин талабым болсо, эркек үй бүлөнү биринчи орунга койгон жакшы болот эле. Анан 35-тен 45-50ге чейин жашы. Балдары болсо да жакшы, өзүнүн ажырашкан болсо өзүнүн опыты да болот. Ошондой кандай десем, жашоону көргөн адам болсо, иштеген жери, өзүн сыйлап, жанындагы аялын сыйлаган адам болуш керек деп ойлойм. Болду. Урматтуу Гүлназ айым, негедир бизде негизи ар сезон башталганда катышуучулар эфирге көңүлчөктү аябай кыйналчу элек да. Бирок биз катышуучуларга ушундай ыраазы болуп атабыз, дароо эфирди алып кеткенге, дароо сүйлөө манераларда, сөзгө чечендиги да жана өз ойлорун коркпой, талыкпай айткан үчүн биз сиз экөөбүз эле кол чабып болуп ушул катышуучуларга. Азаматсыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Сымбат, мен 28 жаштамын. Биз жолуктук долбооруна өз жарымды издегени келдим. Эң башкы талабым аял кишини сыйлаганды билген, күчтүү, сөзүнө турган адамды издейм. Жана ал мырза үй бүлөсүнүн кенжеси жана жалгыз баласы болбошун каалайм. Ошондой болсо жакшы болот эле. Калган талабымды эфирден көрсөңүз болот. Менин талабым боюнча 35ке чейин, жашы, бою узун, сакалы муруту жок, ою жүгүртүүсү кенен, дүйнө таанымалы кенен, максаты бар, чечкиндүү, жоопкерчилик алган, жоопкерчиликтүү. Мисалы үчүн менин баламдын биздин чогуу жашообуз үчүн жоопкерчилик ала алган, өз сөзүнө турган, айттыбы, кылган. Күндөн күнгө экөөбүз өнүгүп өскөндөй адам болсо мага жакшы болот эле. Мисалы үчүн
ошол эле спорт зал, чогуу спорт залга барып, жаңы курстарды үйрөнүп, мындай изилдеп өсүүнүн үстүндө землю же дүйнө жүзүн кыдырып, чогуу ушинтип, чогуу чоңоюп өсүп жүрсөк, мага жакшы болот эле. Мен өзүм кыйын болуп кошула берем. Ооба акча жака болсо, мындай жака, бирок чыныгы айтканда, өзүм жеке жашоомдо мен адамды сүйүп калсам, эчтекеси жок болсо деле сүйө берем да. Мага даже биринчи жазып койбосо дагы сүйө берем. Менин жүрөгүм өзү ошондой. Ата-энем менен жашайм десе жашай берем. Просто сүйүп калсам. Демек келген талапкердин максаты бир гана сизди сүйдүрүш керек экен да. Ооба, бирок бирок акчасы жоктор катуу сүйдүрөт да негизи. Эми акчасы жок. Өтө романтик болушат. Акчасы жок. Акчасы барлар отура беришет байкуштар. Акча бар, бирок романтик эмес да, тил жок да. Баланын баарынын плюсу ошо акчасы жоктор особо келбейт экен да, коркот анткени. Анткени мени дагы тойгузуш керек, менин баламды тойгузуш керек, өзүн тойгузуш керек. Андан нары дагы ата-энелер болот. Мисалы үчүн, мен өзүбүзчө жашайбыз дейм, бирок албетте ата-энесине барып жүрөбүз. Аныкына, меникине, мындай айтып кетсем. Анан кийин самое главное ошо өзү акылдуу, мен мынтип карап и просто вау деп турганга. Могу менин кишим, бул менин адамым, менин мырзам, ушуну билет дегендейчи. И өзүм дагы күндөн күнгө ал үчүн каждый день лучшей версии себя болуп берем да. Сон жубай болгонго аракет кыласыз, Ооба, албетте. Күчтүү мырза болсо, ар бир мен деген айымдагы баш ийип берет Гүлназ айым. Биз жолуктук миллиондордун арасынан Биздин студиябызга чалуулар, жазуулар азыртан эле түшө баштаган учуру, андыктан биз сиздерге кайрадан эрежебиз туурасында кыскача тааныштырып өтө турган болсок, өзүңүздөр байкадыңыздар, бүгүн катышуучулардын арасында бири-бирине сөз айткан, таанышуу чайына чакыргандар болду. Демек, бүгүн булар чайга чыгышат. Ал эми кийинки 2 эфирден кийин эфирдин алкагында алдыдагы добуш берүү деген да эрежебиз бар. Добуш берүүнүн алкагында айта албай калган катышуучулар бири-бирине добуш беришет. Эгерде добуштарды ал келип калса, дагы чайга чыгышат. Ошолордун жыйынтыгы чыккандан кийин гана 2 эфирден кийин талапкерлерге официалдуу түрдө биздин эшигибиз ачык болот. Андыктан учурду колдон чыгарбаңыздар дагы, азырынча каттоодон өтүп турсаңыздар болот, ардактуу талапкерлер. Ал эми официалдуу түрдө сиздерге эшик ачылганда сөзсүз түрдө биз сиздерди кабыл алууга даярбыз. Керемет. Андыктан колдон турган ак кушубузду, колдо турган жолборсторубузду кой бербестен кийинки 1-2 эфирди ойлонуңуздар добуш бергенге чейин, тартынбастан. Эми бул чайга чыгуу эле да. Биз болсо Гүлназ айым ушундай шаңдуу маанайда, жакшы маанайда биз сиздер менен албетте коштошпойбуз. Чындыгында биз бүгүн өтө кубанып турган кезибиз, анткени 5-сезондун алгачкы эфирлерин аяктап атабыз десек болот. Кийинки бейшемби жумада көрүшкөнгө чейин биз албетте бүгүнкү күндүн да дем өрчүсү жөнүндө кеп салып өтөлү. Өзүңүздөр байкагандай, чемпион чайы биздин бүгүнкү берүүбүздүн дагы дем өрчүсү. Негизи адам баласы төрөлгөндө чемпион болуп төрөлөт дейт. Андыктан ар бирибиз жашообузда чемпион бололу, кандай максатты койбойлу, сөзсүз түрдө алдыңкылардан болуп жетишкенди жараткан жалпыбызга насип этсин. Ал эми кандай чайды тандайм деген суроолорго сөзсүз түрдө биз биргеликте чемпион чайын сунуштайбыз. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс рахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондор. Вакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кандай сонун сезимдер, бактылуулук көзүрмөмдөр. Мунун бардыгын биз сиздерге тартуулайбыз. Биз жолуктук долбоору бул чындыгында 100% реалити долбоор. Ушул долбоордун негиздөөчүсү болуп калганыма, алып баруучусу болуп калганыма өтө сүйүнөм. Анткени биз көптөрдүн баш кошушуна себеп болуп жатабыз. Гүлназ айым. Эмнелерди айттыңыз, Канат мырза? Ар дайым Гүлназ айым жаркырап жүрө берсин, акчасы көп болсун. Биздин эфир үчүн, баш коштуруш үчүн $5000 тойлордон отказ кылсын деп сүйлөдүм. Ал эми биздин ар бир көрүшүбүзгө бактылуулук насип этсин. Мына ушундай биз менен бирге болгонуңуздарга биз ыраазыбыз. Бизден алыстабаңыздар, кийинки эфирден көрүшөбүз. Көрүшөбүз. Гүлназ чегелге келсеңиздер болот.
көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.